Астанада КМШ жана Борбор Азиядагы эң ири Комик-кон фестивалы өттү. Казакстандын борбору бир нече күн бою комикстердин, фантастиканын, видео оюндарынын жана аниме күйөрмандарынын борборуна айланды. Быйылкы жаркын жана эсте каларлык окуяга 75 миңден ашуун конок келди. Алардын 10 миңден ашууну дүйнөнүн 36 өлкөсүнөн келген туристтер. Фестивалдын жүрүшүндө 150дөн ашуун казакстандык сүрөтчүлөр жана кол өнөрчүлөр өз өнөрлөрүн тартуулашты. Фестивалдын тарыхында биринчи жолу иш-чарага 3 бирдей голливуддук актер катышты. Хедлайнерлердин арасында шакектердин ээсиндеги Голумдун ролун аткарган аты аңызга айланган Энди Серкис. Миссиянын аткарылышы мүмкүн эмес тасмасынын акыркы бөлүгүнүн антагонисти Эсай Моралес, ошондой эле боевиктердин жылдызы жана Марвел кино ааламынын катышуучусу Скотт Эндикс бар. Incredible. I mean, I can't believe again that it's built up over the last 6 years. Комик-кондун 6 жылдын ичинде ушундай масштабка жеткени таң калыштуу. Баары заманбап, футуристик жана алдыңкы стилдеги жасалгалы өзгөчө көзгө урунат. Жаңы технологиялар колдонулганы анык. Мен искусство тармагындагы адамдар менен киноиндустрия, театр, балет жана опера тармактарындагы адамдар менен сүйлөштүм. Жана бардык жерде Казакстандын маданияты улуттук өзгөчөлүктүн маанилүү курамдык бөлүгү жана анын толук колдоого ээ болуп жатканы сезилет. Баары көз жоосун алат. Катышуучулардын костюмдарынын деталдары дүйнөлүк фестиваль деңгээлинде. Муну баары өлкөдө маданиятты, старителлингти канчалык урматтаарын билдирет. Culture is fully supported. I was very impressed with the depth of the questions that were asked. Мени суроолордун кеңдиги таң калтырды. Адамдар бул маданиятты жакшы өздөштүргөнү көрүнүп турат. Фестиваль костюмдарын жана жылдыздарды көргөндө көздөрү жайнайт. Мен узак жолдон уктай алган жокмун, бирок өзүмдү чарчаңкы сезбейм. Бул жердеги адамдардын көз кубанычы өзгөчө таасир калтырат. But it isn't draining. I feel the energy from the people keeps me going. Негизги иш-чаралардын бири кесипкөй косплеерлердин эл аралык сынагы болду. Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Кытай, Молдова, Орусия, АКШ жана Таиландтан 200гө жакын катышуучу өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Тажрыйбалуу калыстар тобу тандалган образга окшоштугун гана эмес, кийимдердин сапатын, оюн чеберчилигинин жана сахналаш көрүнүштөрдүн кызыктуулугун да баалашты. Мен бүгүн Зак Фейрмин, кыялына шашкан Джокер. Это торговец, по сути NPC. Бул чынында соодагер, бирок мен көргөн эң эле көңүлдүү соодагерлердин бири. Сиз ага жакындаганда аракет кылат. Кош келиңиз, эмне кызыктырат? Что интересует? Уюштуруучулардын айтымында Астанадагы Комик-кон кыска мөөнөттө аймактын креативдүү индустриясы дүйнөдөгү башкы окуяга айланды. Эсептөөлөр боюнча иш-чаранын жүрүшүндө шаар экономикасына 3,5 миллиард теңге түштү.